Учурда сиздин маселе боюнча жанагы Кудаймын, Кудай деп айтып чыкпадыңыздар беле сиздин жактуу тарапташтарыңыз. Ошол боюнча жогорку кеңеште атайын депутаттар маселе көтөрүп чыкты да. Аны мыйзам чегинде карап атайын комиссиядан өткөрүшү керек депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Эми адам өзү нурдан, энергиядан, ааламдан жаралат да, анатомиясы өзү. Анан ошо адам көп жыл жашап, эволюциялык жолду басып өткөндүктөн азыр эми адам биз ойлогон Кудай дегендин ролун аткарыш керек да. Мисалга анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер анатомия астрологиянын ролун аткарбаса, жана шишик, бирсик, жара деген оору ошондон пайда болуп атат. Анан ошон үчүн айтылган сөз бул. Анан эми жогорку кеңеш көтөрүп чыксын. Эми биз жогорку күчтүн аалам менен байланышабызго китеп жазабыз. Ошонун билдирүүсүн бере беребиз да. Ошон үчүн анан жердеги адам оңолуп баратат. Жердеги адам ошо эскичилигинен чыгып атат. Анан эми өзүн чектеп алган жогорку кеңеш көтөрсүн. Жетелеп барар, соттосо соттой бер. А бирок өзү бул чындык да. Мен коркчу деле эчтекем жок. Арстан мырза мындай да. Мени кызыктырган суроо. Мүмкүн жалпы коомчулукту деле кызыктырып тургандыр балким. Мен Кудаймын деп айтып атасызбы? Ошол сөзгө эмне сизди таасирлентип атат? Ким ошо асмандан сүйлөшүүлөр болуп атат, тияктан бери атат дейсиз, ким менен сүйлөшүп атасыз? Алар менен кантип сүйлөшүп атат? Аны ар бир адам сүйлөшө албайбы? Негизи кыргыздарда илгерки ата бабаларыбыз эме деп коет го, ар бир адамдын өзүнүн колдоочулары бар, касиеттери бар экен, жылдыздуу экен, анан ошондой колдогон адамдар бар экен деп турат да. Бирок сиздики такыр эле башка болуп атат. Сиз мен Кудаймын деп ачык чыкканыңызга байланыштуу. Ошол эми Кудаймын деп чыгыш керек да өзү. Ал мындай. Асман Кудай өзү эмне деп ойлойсуң? Асманда бир старик отурбайт да, бир абышка жок да. Же бир араб киши отурган жок. Ал бир энергия, ал бир жан. Мисалга адам өлгөндө деле душа покидает тело деп коебу? Душа, жан асманга чыгып кетеби? Ошол бир энергия, ошол сыяктуу эле бир ааламда бир чоң жан, могу жердеги жашоо бузулганда, мисалга мына нефтиси менен бир мамлекет кыйын болсо, бирөө доллары менен кыйын болуп атат, бирөө экономикасы менен кыйын болгон кезде, анан ошол жан келип, асмандагы бир ошол Кудай деген бир энергия, адамдын жанына окшош эле келип туруп, анан ошо бир кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан ошо кыргыз элине илим да берди да, анан ошол жан келип Арстан алайды кийип алды. Аны чоң энергия деп коет экен, большой энергия деп. Анан ушул жерде туруп эле, мисалга Венесуэланы Европа басып аларда, мен ушул жерде жок, Европа бийлик жүргүзбөйт, кыргыз бийлик жүргүзөт. Мен бийлик жүргүзөм, мен кароого алып койдум десем эле калды. Андан кийин Кытай ошол кыргыздан карысын доолап, экономикасы менен дүйнөгө кол саларда, ааламдан майда жумушка буйрулган деп. Анан мен ошого мындай эле тереңден айтып эле энергия жөнөткөндө мына Кытай өз ордуна отурду. Анан ошон үчүн биз жана Америка должны защищать природу, Россия должна защищать человечество, кыргызы должны исполнить роль вселенную деп чыгып атканыбыз ошол. Анан ошол бир энергия кийип алды. Мисалы Саякбай атанын деле бир асмандан бир жан кийген үчүн, анан жана манас айтып калды да мисалга. Аны ролун азыркы манасчалар аткара албайт да. Ошол сыяктуу эле асмандагы ошол Кудай деген бул аякта бир материя эмес, ал бир энергия. Анан ошол келип жеткенде, анан ошо бир кыргыз элинин жан дүйнөсү. Ошондо пригоден экенде биздин жан дүйнө ааламга жарактуу болгондуктан ошо кыргыздан тандап туруп, анан бир адамды кийип, анан эми Арстан ала эми ушул жерде отуруп алып эле мисалга кадимкидей эле ошо Кудай сыяктуу роль жүргүзөт. Мисалы мына мен табиятты бейишке айланттым, кыш жоюлат деген. Эшикти караңыз, мисалы жалбыракта саргарган жок керек болсо. Мына эшикти караңыз, кадимкидей эле жай. Ошол сыяктуу эле анан эми Американы деле баш көтөртпөй, Россияны деле баш көтөртпөй эле бул жерде ошол бир адам шарт окуйт экен да. Сиздер билгишиңер керек болгон өлкө баарыңардын жан дүйнөңөр ааламга жарактуу болуш керек. Улуулукка өтүш керек. Биз көрпендеге бөлүнүп алганбыз, биз динге бөлүнүп алганбыз, биз улутка бөлүнүп алганбыз. Жок, андай эмес. Адамдын баары ошол нурдан, энергиядан, эненин курсагында
эне бош жүрсө бир жакшы бала төрөлөт го. Мисалга, кысылып жүрсө оорукчан бала төрөлөт. Ошо сыяктуу эле ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Жерде эле жаша, бирок ошо арбайдай, кудайдай түшүнүктө жаша. Ошол ар бир адамды ошол өзүң айткандай ошо колдоочусу бар экен дегендей, жана ичин оорутсаң, ичин ооруткан оокат буйрубайт дегендей, ичиндеги күчтөр ооруп калат экен. Периште катары сезиш керек ар бир адам. Кечиресиз, мен сөзүңүздү кайрадан бөлөйүн. Бул сиз бир нече жолу телекомпаниялардан эле айтып келе атасыз. Сиз мага ошо мен кудаймын деген сөздүн маанисин түшүндүрүп берсеңиз. Маанисин түшүндүрүп бердим. Жок, токтой туруңуз, менин суроомду толук бутуп элекмин. Негизи адамдар бирөө менен урушуп кетерде же болбосо бир кырсыкка чалынганда Кудай сактасын, Кудай деп сыйынат да. Ошондо кыргыздар Кудай деп сизге сыйыныш керекпи? Ал кандай? Эми кыргыздар эмес, деги эле адамзат ошо бир көктөн буйрулган деп атпайбы, Арстан Алайда атайын эле ааламдан жаралып элге ал келген, жаралган жалгыз ал инсан деп атат. Бир адамды эле көрсөтүп атат ошо билдирүүнүн баарында элечи. Анан эми мен мисалы бир эгоизм үчүн сүйлөп аткан жокмун. Мен кыргызды улуу депчи, мисалга. Улуу деген сөз эми ошо улуу күчтөрдүн ролун аткара алат кыргыз. Бир эле Арстан Алай эле Кудайга айланбайт. Человек должен стать человек Богом деп атабыз да. Бул доордун талабы. Мурун адам сыйынып келген, эми сыйынбаш керек, сырдашып сыйкыр касиетти иштетиш керек деп атканбыз. Анан ошо мен шарт окуйм, кадимкидей эле шарт окуйм. Кандай окуйсуз? Шарт деген бул условия коем. Условия. Кимге коесуз? Адам затка. Мен. Кимге коесуз? Условияны кимге коесуз? Мына адамзатка, ошо журналисттер да ордун аткарыш керек. Мисалга улуулукту сиз адам башка кишилерди мисалга албайлы, сиз мага условия коюшуңуз керек. Сиз мага эмне деп условия кое аласыз? Мен сизге условия мынтип коем. Журналист, саясатчы, окумуштуу тарыхчылар дейт. Ошо Арстан Алай айтып аткан нерсени адамзатка жеткириш керек. Адамзатты, карапайым элди, улуттарды сактап калыш керек деп. Ошон үчүн анан ал журналист болуп иштеп калган. Ар жактан ошон үчүн жаралып келген. Ошо кызматын аткарбаса, анатомиясы, ошол улуу кызматын аткарбаса, анан зарвётся, сгорит запчасти деп түзүлөт да. Ал эмне деген сөз? Ошо кезде ал чыныгы, мисалы журналист же саясатчы ошо улуулукка өтүшүбүз керек экен. Биз майдан нерсени кое туралы, доордун талабы ошо экен. Бул 21-кылымдын талабы ошол экен. Ошо адамча жашагандар керек болсо Кыргызстан эмес, Европа жол таппай атат. Каражаттуу мамлекет жол таппай атат. Бийликтегилер бийлиги туруп эчтеке кыла албай атат. Биз улуулукка эле үндөп, адамзатты улуу түшүнүккө өткөрсөк, мына грамотный үй бүлөдө деле балдар жакшы чыгат го. Мисалы, элдин түшүнүгүнө жараша мамлекет курулат. Элдин түшүнүгүнө жараша. Жок, мага да. Мен берген суроого жооп бериңиз. Ошол. Мен ошентип атам. Мисалга ошону журналист аткарыш керек. Эгер аткарбаса, азыр эле мисалга да, мындай психологияңдабы, же турмуштабы, же бала чакадабы, же ден соолугунанбы, же ишиненби кырсыгат. Бул менин условиям. Менин эч кызыкчылыгым жок. Мисалга, ошондо кечиресиз, ошондо мен сиздин айтканыңызды кылбайм. Сизге сизди мен Арстан Алай, мен Кудаймын деген сөзүңүзгө мен чын эле өзүм аны адам катары кабыл албайм. Анткени бизде бир эле Кудай бар, аны дүйнө жүзү, кыргыз эли баары эле билишет. Аны бул мен биринчи бул сиз мен Кудаймын деген сөздү мен күлкүмүштүү кабыл алдым. Бирок ал эгерде сиз менин условияңызды аткарбаса, мен кырсыгып калышым мүмкүн экен да. Саясатчы деле, журналист деле, ар бир адам деле, ар бир улут деле. Ошондо кыргыздар сизди, ошо мен Кудаймын деп сизди Кудай катары жана бир чокуга отургузуп туруп сизге сыйынбаса, анда баарыбыз кырсыгат экен. Сыйынбайт эмес, андай эмес. Мисалга, условияңызды биз аткарышыбыз керек да, например. Кудайдын элчиси экен деп түшүнүш керек да. Ошол Кудайдын айтканын тирүү адам катары жерге айтып атыптыр. Арстан мырза, мындай да. Сиз Кудаймын деп келесиз, Кыргызстанга келдиңиз. Ошондо сиз Кудаймын деп келип атканда биз сиздин айтканыңызды жазышыбыз керек экен да. Эгерде Кыргызстан сизди шылдыңга алып, бул Кудаймын деп алды деп кандайдыр бир чара колдоно турган болсо, анда баарыбыз чекеден кырсыкка учурап өлүп калабызбы? Эми мени мазактагандар өздөрү маскара болот да. Мазактап кереги жок. Мен бир жеке турмушумду айтып аткан жокмун. Жок, токтой туруңуз. Анда мен ошол эле ааламдын эле билдирүүсүн адамзатка айтып атам.
Токтот, эми Мен бийликтен деле коркпойм, журналистиңен деле коркпойм, Путинден деле коркпойм, сотуңан деле коркпойм. Мен ааламдык чыныгы ишимди эле аткарып атам. Мен айнып калган деле адам эмесмин. Сизди кечиресиз кайрадан. Сиздин тарапташтарыңыз 2020-жылдан кийин Арыстанбек Алай Кыргыз Республикасынын президенти болуп келет деген маалыматтарды ар кандай билдирүүлөр таратып атат да. Буга кандай карайсыз? Эми бул эскичилик менен өзү жашоо оңолбойт да. Эскичилик менен жашай берсе, адам эмоцияда болот, эмоцияда болгон адам оорукчан болот. Ал баары бир болчу бурулуш, баары бир болчу нерсе. Суроомо жооп бериңиз, менин суроомо. Сен сурооңо жооп берип атам да. Бул болчу нерсе, бул бурулуш. Эскиче жашаса адам эмоцияда болот, ооруп калат, өлөт, ушундай нерсе. Мурун мисалы адамдын сизге мен суроомо жооп бериңиз. Сиздин тарапташтарыңыз 2020-жылы Кыргыз Республикасынын президенти Арыстан Алай болот деп билдирүүлөр таратып атат. Сиз мага ушул эле суроого жооп берип коюңуз. Мен сизди түшүнүп атам. Мага жооп керек. Сөз эркиндиги барбы өзү? Ар ким өз оюн, өз билдирүүсүн айтып чыкканга укугу барбы? Албетте. Эксперттер деле сүйлөйбү? Саясий эксперттер деле сүйлөйт да. Мисалы, бул болбой калды, мындай болуш керек эле. Анысыкандай деле ошол менин тарабымды сүйлөп аткан адамдар демек ошо эксперт катары эле кабыл алсаңыз болот. Мен ошондо сиз 2020-жылы Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланасыз, Мага президенттик өзү бир тыйын да. Просто эл кутулуп кетет. Тез бурулуш болуп кетет. Мисалы, мага чын эле кызыктырбайт бийлик, байлык деген нерсечи. Эл тез өсүп кетет. Канчалык ошо тез ордуна отурса, анан Кыргыз өлкөсү түптөлөт. Мигрант деген жоюлат, түрмө деген жоюлат. Эмнеге Кыргыз түрмөгө отуруп атат? Ошо улуулугун өйдө мындай адамгерчиликке өтүп кетсе эле өзү түрмө жоюлмак. Кыргыз ошол үчүн жаралып келген бул дүйнөгө. Артамызда мен сизди түшүндүм. Экинчи сурооңузга. Эгерде, демек түшүндүм, сиз президент болгоңуз келип атыптыр. Мигранттарды кантип Кыргызстанга кайтарып аласыз? Сиздин биринчи мигранттарчы ошол Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан, ошо мен сыяктуу ошо периштедей жана умайенедей ролду аткарып калат да, адамзатты куткарып калат. Аякка барып мус жакпайт. Петерсенчи ошол тилди үйрөнүп алды, ошо жерди үйрөнүп алды. Мисалы, менин колуман рак деген оорулар айыгат мисалга. Талма, тиги булар ошо сабак өтүп алып эле жан дүйнөсүнүн психологиясын өзгөртүп атып эле. Ошо мигранттар ошол ролду аткарып кетет. Окууну окуйт дагы, анан ошол улуу түшүнүккө өтүп, адамзатты куткарып калыш керек. Ошондо мигранттардын баары Кыргызстанга көчүп келип, сизден окуш керек, билим алыш керек. Окуп туруп кайра дүйнөгө чыгып кетет. Мисалы, мына мен деле колуман келишинче адамзатты улуулукка өткөрөйүн деп атпайм. Ошо улуулукка өткөрөйүн деп аракетти кылган адам деле көзгө көрүнбөгөн умайенеби, улуу күчпү, киет деле ошол азыр ошо жерде эми мисалы бир периште келип сүйлөбөйт да, бир кудай келип сүйлөбөйт да доордун талабын. Ошол сыяктуу эле Кыргыз эли ошон үчүн жаралып келген. Ошон үчүн жана Кыргыз эли жалкоо, Кытайдай кыйын иштей албайт деп аткан. Кыргыз эли мигрант эмес азыр. Дыйкандардын иши жүрбөй атат, малчылардын иши жүрбөй атат. Ошол ордун аткара албай атат. Мисалы, түшүндүм. Мага кыска жооп бериңиз. Экинчи маселеде кайрадан мигранттарга келсек, эгерде сизге мигранттар баардыгы, мисалы үчүн 1 миллион мигрант көчүп келди Кыргызстанга, сиздин оозуңуз менен сиз президент болуп көчүрүп келдик, азыр мен баштап келдим мигранттарды. Анан сиздин сабагыңызда канча окуп отура бериш керек, алар жанын кантип багат? Жанымбы? Жаным ошол китепте окуп отура бергенде тое беришеби? Анда эме майдага түшүп кете бербе? Жанымчы Кыргыз эли касиет берет, батыш эли каражат төгөт деп айтылат. Мисалы, колунан батыш эли айыгып атса, жана рак дегенби, андан дагы бир өлүм сырын таап берип атса, 100 000 деген доллар түкпөйбү ошо мигранттын өзүнө? Мен айыгып кеттим сен дегенде. Кайсы батыш? Батыш эли Европа. Европа кайсы мамлекет? Болгон мамлекет, болгон адамзат. Кыргыз мисалы атанын деле орду, атаны улуу деп коелу, ошо ата эне эле орду Кыргыз. Азыр анан ата эне улуулукка үндөйбү? Кечиресиз, сөз айлантпаңыз.
ошондо кайсы мамлекет бизге акча алып берет? Батыш алып келип береби? Эми мындай биринчи Россия, Арабия, Америка, Кытай, түрк тилдүү элдер биригет. Кыргыз да ошо улуу экен. Кыргыз деген баягы биз эскидей көрбөшүбүз керек экен. Кыргызга ошол жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан илим түшүптүр, энергия берилиптир. Мисалы Гүлмайрам апага Жайсаң ата байланыш берсе, бирөөгө Адам ата, Арсылайга Теңир ата дегендей ошондой адамдар чыгыптыр. Ушулар бизди куткарат экен, ушулар бир жол таап берет экен. Адамзат багытын таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли куткарат дейт. Ошол биз чыныгы ордубуз ушуга келгенбиз. Мисалы үчүн Арстан мырза, мен бир күнү Кудай буюрса бетме өтө туруп албетте сизден маек алайын деп ойлоп атам. Менин экинчи маселем да, сиз алдын ала көрөгөчтүгүңүз аябай кыйын экен, Кудаймын деп эсептеп атасыз. Бул сиздин өзүңүзгө касиетиңиз өзүңүзгө буйрусун. Кандай болгон? Эми бирөө айтып атпайбы? Биз деле элитабыз деп атат го. Бирөө кулмун деп жүрөт, бирөө пендемин деп жүрөт. Анын айырмасы кандай? Анда кулмун дегенди соттобойбу? Мен сөзүмдү укпайсызбы? Сиз менин сөзүмдү, менин суроомду чалкытып атасыз. Ошондо Арстан мырза, эми Кудай сактасын, бир чиновникти бир өлдү дейли, же кимдир бирөөнү өлдү. Ошонун эртең тозокко түшөрүн же бейишке түшөрүн билесизби? Дегиз эле ошо бейиш менен тозок бар экенине ишенесизби? Бейиш менен тозок жок. Бейиш деген да жерде могу жерде, тозок деген да ушул жерде. Өмүр бою мисалы ордуңду таппасаң, бактың ачылбаса, өзүңдүн эмнеге жашоого жаралуу максатыңды билбесең, ошол тем болуп жүрө бересиң ушул жерде. Тозок тартып 90го чыккыча, 80ге чыккыча. Жакшы ушул улуу түшүнүктө болсоң, бейиш дагы тозок да ушул жерде. Сиз бейиште жашайсызбы же тозокто жашап атасызбы азыр Кыргызстанда азыр? Мен бейиште жашап атам, мен бейиште. Жан дүйнөм тынч, негизги жашоого жаралуу максатымды, кызматымды аткарып атам. Мен бейиште жашап атам. А өзүн тааныбай, жана пулдун аркасынан чуркап, бирөөгө кошомат кылып, же бир ошо өзүн тааныбай, туура эмес жолго чөшүп алып кырсыктаган адамдын баары ошол тозок деп коет. Түйүшкө түшүп атат да, күн өтпөйт, түн өтпөйт, же түш оңолбойт, же иш оңолбойт, же ден соолугу чыңалбайт. Ошондо сиз айтып атпайсызбы? Бейиш тозок ушул жерде. Көрдө эчтеке жок. Көрдө болсо анда бир видеодон көрсөтөт эле да. Бейиш мына жыргайт. Аны эми ага ким ишенет? Ал бүгүнкү күнгө чейин сыйынган диндер ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон, ал кезде адамзат аң сезими паст болгон, караңгы болгон, сабатсыз болгон, элестет 15 кылым мурун. Анан ошондой түшүндүрүп койгон бир небери. Ошол убакыт элестет, эми 30 жыл мурун деле кандай аң сезим бар эле адамзатта? 1500 жыл, 15 кылым мурун адамзаттын аң сезими кандай эле? Эми Арстан мырза кайрадан башка суроого токтололу. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын башчысы Зайырбек Эргешев бүгүн парламентте сизди экспертизага жөнөтүшү керек деген зарылчылыкты айтты да. Сизди чын эле экспертизага жөнөтүш керекпи? Менин өзүмдүбү? Ооба. Бүгүн жогорку кеңеште ушундай каралды. Менин өзүмдү айткан жок ал. Ошо айткан сөздөрүмдү айтып атат го. Эми сиздин айткан сөз сиздин тилиңиз айтты да, сиздин организм айтты, чынбы? Сиз ошол сөздү айткандан кийин? Жок, эми менин өзүмдү медициналык жактан экспертиза деп атасыңбы сен түшүнүгүңдө? Мен медициналык экспертиза деп ойлодум да. Жок, андай деген жок. Ал айткан сөздөрүн деп атат. Мени жөнөтсө мейли, кошо барыңыздар, текшерип көрсүңүз. Сиз Арстан мырза дагы кайрадан кечиресиз. Өзүңүздү периштемин деп айттыңыз да. Бул периште дегенди көргөнсүзбү? Билсең сен дагы периштесиң. Жанагы бала төрөлгөндө минтип коет го. Мындай кичик бала туура сүйлөсө, периштеси сүйлөтүп атпайбы деп коет. Бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат деп коет. Ошо наристе өзү периште. Анан наристеде мүнөзгө өткөн адамды периште деп коет. Анан жок, пендеге өтүп алып ак кара болгондо эми анан пенде деп коебу, кул деп коебу, жанын бага албай жүргөн байкуш бир жаныбарга окшош деп коебу, аны эми ар ким ар кандай ат коет. Мен өзүмдү акмын деп сезем. Эгер ак болбосом, ааламда мындай байланыш берилбейт эле мага. Сиз саясатка, бийликке эч качан кызыкпайм деп айттыңыз. Бирок ошол эле учурда сиздин тарапташтарыңыз Арстан Улай президент болот деп чыкты да. А сиздин президент болушуңузду, сиздин тарапташтарыңызды ошол ааламдан келип атканды сиз айтпасаңыз
тарапташтарыңыз кайдан билди ушуну? Көп да. Алам менен байланышкан адам көп да. Касымдашым. Ошондо алам менен Ар бир адам деле түш көрөт да. Алар деле ошол түшүнүгү бийиктеген. Сен мындай эле бир сүзгөн адам болуп атасың да. Алар ошо түшүнүгү бийиктеп, айырып, чындап эле доор өзгөрүп атканын билип, анан айтып атат да. Ошондо сиздин Анан көзүңүз ар ким өз оюн айтканга милдеттүү да. Ошондо сиздин көзүңүз ачыкпы, кандай түшүнсөк болот сизде? Кандай элдерге сизде Мен кандай көп кырым бар. Көп кырым. А мен ошондо көп кырдуу болсоңуз анда алдыноа сезимиңиз күчтүү экен. Мен кандай адаммын? Сенби? Сен артка кетсең да болот, астка кетсең да болот. Өсүп алсаң адам болосуң, артка кетсең бир байкуш пенде болосуң. Адамдын өзүндө. Адамдын тагдыры өз колунда. Адамдын тагдыры өз. Бул сөзү мага 9 класста бала деле айтып берет да. Сиз мага өз менин кандай экенимди капа болбойм айтып берериңиз. Сени көз жолугалы, көзүңдө. Ар бир адам артка кетсе, алдыга аракет кылса кетет, артка кетсе отура берсе иш токтойт, Ошондой эле сиз дагы унчукпай. Ар бир адамдын тагдыры өз колунда. Мисалы бүгүн жаман деген адам эртең жакшына чыгышы мүмкүн. Бүгүн аябай мактаган адам артка кетиши мүмкүн. Адамдын тагдыры өз колунда. Ар адамдын тагдыры өз колунда. Өзү ошо өзүң айткандай биринчи ал аракет эчтеке эмес, кара күчтөн эчтеке чыкпайт. Биринчи ошо жан дүйнөсүн өстүрүш керек. Жан дүйнөгө жараша жашоо, жан дүйнөгө жараша оору, жан дүйнөгө жараша күйүшүк да болот.